Күрүч бул жерден КамАЗды алып келишеттер, мына жерге коюшуп, берден төгүшөттөр. Анан бул жерде лента менен чыгып, сыкмадан түшүп, анан бияка чыгат күрүч. Анан сыкмадан чыккандан кийин ал келлерге салынат. Мына келлерге салынып, анан булардан кийин теги эки элгек бар. Ошол элгектерге салынып, бир сыйра элгенип, анан күрүч болуп, таразга тартылып, тез жака навестин астыга басылат. Күрүчтүн аты Андижан. Килограммы 70 сомдон. Килограммы? Бул кайсы учурда себилет поляга күрүч? Күрүчпү? Күрүч май-апрель айларында эгиле баштайт. Качан чогултуп аласыздар? Ноябрга чейин барат да, эми узак созулса. Ошондо каяка кетип атат, ургулуп атат да ошондо. Бул неме кели урганда, бул күрүч эки жака чыгып, кайра түшүп, бул жерденчи, кайра айланат да ошонун ичидечи. Бул ортого уруп турат энергечи. Ошондо эки жака айланып, күрүч даяр болот. А муну кайра салып алып туруп, тиякта элек аппарат кесиздер да? О, элек аппарабыз, арабалар бар, энерге арабаны коюп, арабага салып, анан элек аппарабыз. Ошол араба коюлган берге. Ошо менен күрүч даяр болот. Алып барып ээлеп, анан таразга тартып, анан навестага басып койсок даяр да күрүч. Даярын көрө эле? Жүрүң. Колуңузду ачыңар экен. Tayar болгон. Таяр болгон. Килограммы 70 сом. Андижан деген күрүч ушул болот. Бул эми күрүчтөрдү көбүнчө каяка экспорттойсуздар? Бул күрүчтөр Тажикстанга, эми көбүрөөк немеге, Москвага барат. Москвага жөнөтүлөт да бул күрүчтөр. Кыргызстандын кардарлары келип алабы? Алат Кыргызстандан. Кыргызстандын кардарлары алат, Москвага, Тажикстанга жөнөтөттөр. Фура менен. Жылына биякта канча тонна иштетесиздер? Жылына берде бир 15-20 тоннадай болуп калса керек. 15-20 тонна. Ушундай болуп калса керек. Ошол күрүчтөр даяр болгондон кийин мүшөккө салып, таразага тартып, орто эсеп менен 55 килограммдан күрүчтөр тартылып, ушул жерге чыгып, навеске басылат ушул жерге. Даяр болгондон кийин. Анан ушул жерден алып кетишеттер.